ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ötken sabakta Kalimatut Tawhid'in manisin tilimiz menen aytıp, dilimiz menen tasdiqtayız. Jana Kalimatut Tawhid'in manisinin negizinde ömrümüzdün ahırına çeyin kanday kılıp yaşayız degen surao menen ayaktagan elek. Al эми бүгүнкү сабагыбызды болсо дал ушул суроо менен баштайбыз. Баштапкыч Tawhid sözünün şariattагы болгон аныктамасыны баяндайлы. Tawhid'in şariattагы болгон аныктамасы көп болгондуктан, убакытты үнөмдөө максатында bir гана şariattагы болгон мааниси менен чектелейли. الإيمان بالله وحده لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه ولا في أفعاله. Kotormosu, жалгыз şerigi жок Allah Taala'ga iman keltirүү. Zatında жалгыз şerigi жок Allah Taala'ga iman keltirүү. Көркөм ысымдарында жалгыз şerigi жок Allah Taala'ga iman keltirүү. Sıfatlarında жалгыз şerigi жок Allah Taala'ga iman keltirүү. Ökümdöründө жалгыз şerigi жок Allah Taala'ga iman keltirүү. İş hareketlerinde жалгыз şerigi жok Allah Taala'ga iman keltirүү. Ушул Tawhid'in şariattагы болгон аныктамасы. Ал эми Tawhid менен тилибиз менен айткан нерсени дилибиз менен тастыктоо үчүн жана ошондой эле Калиматут Tawhid'in маанисинин негизинде өмүрүбүздүн ахырына чейин кандай кылып жашайбыз деген суроо пайда болот. Аллах Тааланын ыйык Кур'аны Кариминден bir ayat keltiremiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leysa kemithlihi şey'un ve huves-semi'ul basir. Bu ayatta leysa kemithlihi şey'un ve huves-semi'ul basir. Bu ayatты ekiye bölsek bolat. Bu ayattın birinci bölümünde ağa okşoş eç nerse jok. Jana al siyaktуу eç nerse jok dep Allah Taalaga okşoş nerse jana siyaktуу nerseler jok degendi tөгүндөп жаткандыгына күбө болобуз. Келиңиздер ушул аяттын birinci bölümün biz keltirgen Tawhid'in şariattагы болгон аныктамасында колдонойлу. Zatına okşoş eç nerse jok. Zatına okşoş eç nerse jok. Körküm ısımdarına eç nerse okşoş jok. Sıfatlarına okşoş eç nerse jok. Anın ökümdörüne okşoş eç nerse jok. Anın iş hareketlerine okşoş eç nerse jok. Demek hurmattуу момун musulman bir tuğanım, anın sıfatına okşoş eç nerse jok. Anın körkөm ысымдарына okşoş eç nerse jok. Anın sıfatlarına okşoş eç nerse jok. Jana anın ökümdörüne okşoş eç nerse jok. Jana anın iş hareketlerine okşoş eç nerse jok de
төгүндөп жатабыз. Демек, ушул төгүндөгөнүбүздү тилибиз менен айтып, жана дилибиз менен дагы төгүндөбүз зарыл. Жана күнүмдүк жашообузда ушул таухид сөзүнүн шарияттагы болгон аныктамасынын негизинде өмүрүбүздүн акырына чейин жашообуз зарыл. Ал затында ал сыяктуу эч нерсе жок. Көркөм ысымдары сыяктуу эч нерсе жок. Анын сыпаттары сыяктуу эч нерсе жок. Жана анын өкүмдөрү сыяктуу эч нерсе жок. Анын иш аракеттери сыяктуу эч нерсе жок. Демек, бул аятка таянып айта турган болсок, Аллах Таалага окшош эч нерсе жок. Аллах Таала сыяктуу эч нерсе жок. Бул аяттын экинчи бөлүгүнө келе турган болсок, ва хуас-сами'ул басир. Жана ал сами' өтө угуучу, басир бардык нерсени көрүүчү. Демек, бул аяттын экинчи бөлүмүнөн жыйынтык чыгарып айта турган болсок, Аллах Тааланы жалгыздыгыны анын ысымдары аркылуу, жана анын сыпаттары аркылуу, жана анын өкүмдөрү аркылуу, жана анын иш аракеттери аркылуу, жана ал жараткан бардык жанзаттар, махлукаттар аркылуу тааныйбыз деген маанини түшүнөбүз. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул калимату таухиддин маанисини Кур'ан-ы Каримден барлыгыбыз менен кандай кылып сезе билебиз деген мисалды Кур'ан-ы Каримден келтирейlik. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Нахл сүрөсүнүн 62-нчи аятында А'уду биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амман юджибул мударра иза дааху ва якшифус-суу деп айткан. Бул аяттын мааниси мудар аргасыз Аллах Таалага дуа кылып жатканда анын дуасыны ким кабыл кылат? Жана бале апаттардан аны ким куткарат деген суроо. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул аяттын таухид келимесине кандай байланышы бар деген суроо пайда болушу мүмкүн. Инсан баласы аргасыз, чарасыз абалда калганда, чарасыз болуп калганда, мисалы үчүн кемеде кетип атып, кеме чөгүп, мына адам, ошол кемеде болгон адам чөгүп өлө турган убакытты эстейлик. Бул Кур'ан-ы Каримде башка бир аятта келтирилет. Ошол абалда аргасыз болгон адам акылына, жүрөгүндөгү болгон ниетине жана бул күнүмдүк жашоодо ишенип жүргөн напсине, өзүнө, акчасына, мансабына, байлыгына, тааныш билишине ишенбестен бүтүн денесиндеги болгон барлыгы менен Алла дейт. Бул инсан кайсы бир динде болбосун, кайсы бир тилде сүйлөгөсүн, инсан заты болсо, ушул аргасыз, чарасыз калган абалда Алла деп Аллага жалынып, жалбарып, куткарууну сурайт. Уламаларыбыздын айтышынча, ушул аргасыздын абалы таухиддин мисалы дейт.
Башка учурда өзүнө ишенет, башка учурда өзүнүн байлыгына, мансабына, таныш билишине ишенет. Ал эми аргасыз калганда, чарасыз калганда жалгыз Аллага ишенет. Ушуну ал-муаххид, жалгыз кудайлуулук ишеним менен жашай турган инсандын биринчи сыпаты болуп эсептелинет. Экинчи сыпаты мухлис, чыныгы ихластуу адам. Ихлас дегенибиз жүрөктөгү болгон, өзүбүзгө болгон ишенимди, мансапка, байлыкка, таныш билишибизге болгон ишенимди жүрөгүбүздөн тазалап, жалгыз Алла гана кала турган болсо, ушуну ихласмандуулук дейт, ихластуулук дейт. Ушул мисал, Кур'ан-ы Каримдеги болгон мисал биз үчүн бул тирүү бир мисал. Таухид ишенимини, жалгыз кудайлуулук ишенимини сезе билүүбүз үчүн Аллах Таала кээ бирки учурларда кээ бирибизди аргасыз, чарасыз калган абалда салып турат экен. Эмне максатта? Инсан барлыгы менен таухиддин, жалгыз кудайлуулук ишеними кандай ишеним экендигини сезе билүү үчүн. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, таухиддин мааниси менен жашообуздун акырына чейин ар бир момун мусулманды жашашка Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.